сактап оолу, саламдашып алалы. Сармерденге келген соң амандашып алалы. Кана эмес эжейле ак жоолукту салалы да акыйнекти баштайлы. Акыя, 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 акыя. Өлкөбүздө болуп жаткан кылмыштуулукту алдын алуу максатында Балыкчы шаардык мэриясы, билим берүү башкармалыгы, шаардык ички иштер бөлүмү жана шаардык прокуратура тарабынан ата-энелерге түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп келет. Аны менен бирге мектеп рекетчилигин алдын алуу боюнча ар кандай иш-чаралар да өткөрүлүүдө. Маселен, Балыкчы шаарындагы Кычан Жакупов атындагы номер 8 орто мектебинде ата-энелер арасында сармерден уюштурулду. Айыркы оюн сармерден жан берген. Мектеп менен коомчулукту ата-энелердин тыгыз байланышта болуусун камсыз кылуу максатында сармерден иш-чарасы өтүп атат. Бул сармерден иш-чарасында ата-энелер балдардын кимдер тарабынан тарбияланып жаткандыгы жана ошондой эле балдардын ата-эненин мектепке болгон көз карашы, балдары кимден тарбиялап аткандыгы, ошондой эле баягы мектептин турмушунан алыстап кетпегендиги боюнча балдарды тарбиялоодо биримдикте ынтымакта тарбиялоодун алдын алуу максатында иштер болуп атат. Иш-чарада улуттук аспаптар коштогон ыр күйлөр жаңырып, акыйнектер айтылып, ата-энелер өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Бүгүн биздин мектепте аябай чоң жакшы самалык болуп турат. Бүгүн биздин мектепте ошол жалпы ата-энелер, мугалимдер менен бирдикте сармерден оюн зоок кечесин уюштурдук. Бул оюн зоок кечесинин негизги максаты ушул ата-энелер көпчүлүк учурда мектеп менен жакшы байланышта болбой калды акыркы убактарда. Ошон үчүн биз ушул ата-энелерди мектепке тартуу максатында жана ошондой эле өлкөбүздө болуп жаткан кырдаалдардан алдын алуу максатында ушул өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктан алдын алуу, зордук зомбулуктан алдын алуу максатында ушул иш-чараны ата-энелер менен бирдикте уюштурдук. Мында элибизде айтылып кеткендей куштун эки канаты бар дейт. Ошол эки канат бирөө биз кушту бала деп элестетсек, эки канатты бирөөсүн ата-эне деп, бирөөнү бала деп мугалим деп элестетебиз. Ошондуктан биз мугалим менен ата-эненин байланышын күчөтүү максатында бүгүнкү иш-чараны уюштурдук. Бурул Эшимова мында иш-чаранын эң башкы максаты балдарды туура тарбияга үндөө экенин жана баланы тарбиялоо жалгыз гана мугалимдин эмес, ата-эненин да эң чоң милдети экенин баса белгилеп өттү. Кийинки күндөр ата-аналар мектептен алысыраак болуп, мектепке жакындабай калышты. Жалаң эле оор нерселердин баарын ошо мугалимдерге түртө салып эле кароо почти что карабай деле калышты. Балдар окууга барат, келет. Мугалимдер менен да байланышыбыз жок калды. Аталардын баягы илгеркидей болуп келип кетип, мугалимдер менен мындай тил алышып, баланы чогуу тарбиялайлы деген эмелер мындай тарбияда жок калды да. Ошон үчүн ушул эмени иш-чараны уюштурушту. Ушул иш-чара балдарга тарбия болобу, мугалимдер менен ата бир канаттуудай болуп балдарга тарбия берели деген мааниде уюштурдук. Бүгүнкү иш-чарабыз жакшы өттү деп ойлойм. Балдарга дагы тарбия болду. Айыркы оюн сармерден